базарда эле обычно сатылат го. Бөйрөк чөп, беде чөп ушундай эле чөптөр. Эми табият чайы деген бул сырлуу чай экен чындыгында элечи. Азыр биз Ысык көлгө келдик. Табият. Табият. Жо, бияктан эч кандай тамак ичпейбиз. Суу эле ичесиздер. Ооба. Оригиналдары биякта да. Бүт баарыныкычы. Сизде ошондой барбы деп жок, мен жооп берип коеюн, кечирим сурайм да. Элдик медицина дегенди окуй элекпиз. Эмеге табиятка барганга совет бере албайм да, себеби өзүм башыман өттү да. Жок, зыяны эч убакта тийбейт. Уборныйга кирип, ошол жерде жыгылып калыптыр. Андан кийин калгандары лечение алып жүрө беришти да. Табият чай менен эле компот ичебиз. 9 килодан айрылдым. Түптүрдө ал жерде жогорку билимдүү дарыгер болуш керек. Биздики средний образование болуп калат. 2026-жылы чоң ачылыш жасайбыз эл үчүн. 25 күнүн ичинде бир да курсагам ачкан жок. Бул жакта жетекчи сизби чын эле же башкалар Жок, жетекчи мен, бирок мен бунун өзүнүн специалисттери бар, сизге түшүндүрүп бере турган. Ким? Апам ишти, бөлөм ишти, бир таксыр байкем бар, Умар деген байкем ишти, Максат деген байкем ишти, Айса деген жеңем ишти да. Жүрөккө нагрузка резко түшүп неме келет экен да. Жүрөккө нагрузка келет. Биз деген мындай жөн эле мен блогер болуп жүрүп деп видео тартып жүрүп ача алган жокмун да. Бул мыйзамды одоно бузганы болуп эсептелет. Амансыздар көрөрмандар, биз буга чейин айттык эле, жанагы ичеги карындарды тазалап, анан кээ бир оорулардан айыктырабыз деген табият деген бул ушу дарылоочу жай бар экен, булар кантип иштеп атат деген күмөндүү пикирлерибизди айтканбыз. Андан кийин ушул жактын жетекчилери бизди келип көрүп кетиңиздер, кантип иштейбизди көрсөтүп беребиз деген. Иштен туалеттен таштар чыгат эми. Сол колум жолумду байлай алган мындай кылып жөө көтөрө албайм. Канча килограмм салмактадыңыз? 7. Сахар деле нормалдашып калды, жакшы. Табият. Азыр биз Ысык көлгө келдик. Бул Бактуу Долон оту айылы, Чолпон ата менен Бостердин ортосундагы жер экен. Бул мында Август деген конок үйүнүн ичинде жайгашыптыр. Эми азыр кирип көрөлү анда булар кандай иштешет экен, кандай оорулардан дарылайт экен, кандай шартта иштейт экен, анда көрөлү. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Хош келипсиз. Рахмат. Эламан мырза. Аха. Сиз менен жандуу таанышканыма кубанычтамын. Сиздин подписчиктериңизге да ысык салам айтабыз. Жакынкы арада эле табият жөнүндө чыгарып турсуз, бирок ал жерде дагы биз сиздин айткан сөздөрүңүзгө чтобы күбө болсун, табиятты чындыгында көрсүн, адамдар эмне ичип атат, кандай кылып арыктап атат көрсүн деп мен прозрачно чакырып отурам. Эч кандай мындай негативный эч нерсе жок. Мына биздин көрүүчүлөр деле көрүп атат. Эламан мырзаны жашоомдо биринчи жолу көрүп атам, туугандар. Ошон үчүн сиз деле элге кандай болсо ошондой жеткирип берип койсоңуз жакшы болгон атат. Жеткире, сиз бул табиятта жетекчисизби? Сиз ачтыңызбы? Ооба, мен ачкам табиятты. Блогерликтен кеттиңизби же бул ишкерликке өттүңүзбү кандай? 4-5 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектем. Кафе, ресторан ачканбыз, мотоцикл менен иштегенбиз, толтура бизнестерди ачканбыз. Кыскасы, биз деле сиз кандай кызмат кылсаңыз, ошондой эле кызмат кылып атабыз. Демек бул сизге караштуу экен да, жеке өзүңүз негиздеген. Жеке өзүмө караштуу. Биздики ОСО мотивация деп аталат. Кадимкинде юридический документациянын баардыгы бар. Мен Ушул жерден токтой туруп, айтып жаткан компаниясы менен тааныштыра кетели. Ал Юстиция министрлигинин сайтында дарыланганы келгендерди тейлөөгө эмес, искусство тармагындагы иштерге багытталып катталган экен. Бул категорияга жазуучулар, сүрөтчүлөр жана скульпторлор сыяктуу чыгармачыл адамдар алектенчү жумуштар кирет. анан өзү негизи целом айтканда народный медицина лицензия деген жок. Бизде уже ата бабалар чөп менен дарылап келген, киргенче ар жан улан табы. Бизде бүгүн 6-күн, Эламан мырза. Микрофон бар дайыр, мага эле таап косчу. Бүгүн бизде 6-күн адамдар эс алып чыныгы шорпону ичишет. Анан саламатсызбы, бул биздин медсестра эжекебиз. Адамдар шорпо ичишет, бүгүн эс алышат, көлдүн жээгине барышат, кино көрүшөт. Анан бул жакта канча адам жатса ошолордун баарын чогултканга аракет кылдык, чтобы сиз менен живой жолуктурганга.
Баракелде. Бул жерде эч ким менен эч ким сүйлөшүп алган жок. Кадимкидей эле мындай живой эле адамдар, эч жерде тууганыбыз жок. Сиз каалаган адамыңыздан интервью алсаңыз болот, чтобы булар кандай результатка жетип атат. Анан мен бир нерсени айтып коеюн. Биз бул жака оору менен болезнь ооругандарды албайбыз. Ден соолугу таза, чисто арыкташ үчүн алабыз. Давление, сахар деген бул каждый биринде эле бар да. Ошон үчүн бул жака өздөрү тияктан келатканда текшерилип туруп, анан народный медицина менен тазаланып кетишет. Элеман мырза, өзүңүз каалаган эжекеңиз телефонду алып алам. Саламатсыздарбы. Сизден сурасак болобу, эже? Канча күн болду бул жака келгениңизге? Мен 14-түндө келгем. Бүгүн 6-күн. 6-күн экен да. Буюрса 6-күн. Дарт тазалайын деп эле келдим чындыгында. Ошо ички органдар бүт тазалайын деп келгем. Очищение органы. Анан ошо шишик, жел. Кандай болуп атат учурда? Сонун. Кудайга шүгүр. Ишенген эмеспиз, эми телевизордон көрүп, интернеттерден көрүп, анан ошо бир эжекем совет эткен, ошондон анан негизинде ошонун артынан келдим. Аллахыма шүгүр, жакшы. Бул жакта эжекеңиз кечирим сурайсыз. Экинчи жолу келип атат. Балким экинчи жолу сиз келгендерден деле сурап көрүңүз. Мына биринчи жолу эмес. Ошо биринчи келгенде 7 килограмм арыктап, анан менде эме бар болчу да, жировой гепатоз. Ошону майыгып, андан тышкары ашказаным айыгып, бөйрөгүм жакшы болуп кеткем. Андан кийин 6 ай булардын айткан тамагы менен ичип, жеп жүрдүк. Анан 6 айдан кийин эле кайра баягы кыргызбыз да. Болбой эле манты, лагман, тоюп топур деген болот экен, ошол жака барат. Анан кайра толуп кетип, бир да 3-4 килограмм толуп кетип окшойт. Анан кайра келдик, сиңдим экөөбүз. Азыр жакшы, Аллахка шүгүр, 14-түндө келгенбиз биз дагы. Анан азыр мен ошо көчөгүнү деметилгем түшкөм, 4 килограмм болчу. Бүгүн түшө алган жокмун да. Жакшы. Жок, көчөгүн 5-күн болчу. 4 килограмм түштадым да. Анан бүгүн тартылган жокмун. Сиздер арыкташ үчүн эмне кыласыздар? Эмне ичесиздер? Бул жактын арыкташ үчүн биякта эме кылат экен, табият чайын берет экен. Андан тышкары массажерлору бар экен. Анан кечке чейин ачка деле болгонду деле билбейсиң да. Ошондо сиздер бул жака келгенде тамак жебейсиздер, эт жебейсиздер, камыр жебейсиздер. Жок, бияктан эч кандай тамак ичпейбиз. Суу эле ичесиздерби? Ооба. Бүгүн келгенибизге 6 күн болду, анан шорпо ичтик. Эмненин шорпосу ал? Тооктун шорпосун ичтик. Ошо ичип атканда деле как будто үйдөн бир күн кечке ичпей койсоң өзү өөрүп кетесиң го. Бияктан эчтик болбой, наоборот, ошо тооктун шорпосун ичкенде ток болгондой эле болуп калдым да. Тооктун шорпосун ичкенге чейин 5 күн эмне ичип аттыңыздар? Табият чайын, анан тышкары сок берет бизгечи, сок ичип аттык да. 3-литровый компот сыяктуу бизге ошондой сок берет. Демек сиздер келгенден баштап эле ошол табият чайы дегенди, анан кийин компотту эле ичип атасыздар. Башка эч нерсе ичип жебей атасыздар. Нан деле жебей атасыздар. Нан жебей жегенге болбойт да. Бул жактын бир курс дарыланып жатып кеткениңиздер канча төлөп атасыздар? Эми бул акция менен 2700 сом төлөп атабыз бир күнүнө. Күнүнө. Бирок акция бул деле биз үчүн эң жакшы. Азыр деген биякта ысык көлдө эми жатаканасы эле ошол бир күнгө 2700, 2500, 3000 да. Анан биякта жакшы болуп атпайбы? Тем более массажы дагы жакшы. Демек 10 күнгө 27 000 сом төлөп атсыздар да. 27 000 төлөп атабыз. Условиясы жакшы, жатаканасы дайыма бөлмелер тиги техничкалар тазалап турушат экен туалеттен бери. Ичине кирсең таптаза шешеп беришет. Биздин постоянно клиенттерибиз камерадан да толкунданып окшойсуздар, бир кол чаапындай, өзүбүз мындай. Интернеттин баары билип калды, реалити болуп. Экинчи жол келет. Балким кыял эженден деле алсаңыз болот. Келиңиз. Келиңиз. 25 күн жатып кеткен былтыр, мейлиңиз. Апабызга берели. 25 күн жатып кеттиңизби? Мондай кыздар коюн. Биринчиден жолет коюп турсаң сүйлөй берет. Саламатсыздарбы? Бул табиятты ачкан канатка биринчи ыраазычылыгымды билдирем. Бизди эч ким зордогон жок, баарыбыз өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн келип атабыз. Мен мисалы өзүм деле алсам, былтыр ушу Чолпон Атада 25 күн жатып кеттим. 25 күнүн ичинде бир да курсагым ачкан жок, кыйналган жокмун. Эртең менен табият чагы ушунчалык сырдуу экен. Мен ушуну байкадым да, ушуну билдим. Анан компот берет. Жатаканабыз мисалы түшүнүп, эже сизге табият чайы деген ал эмнеден жасалат экен билдиңизби?
эми табият чайы деген бул сырлуу чай экен чындыгында элечи. Ошону эмнеден кантип жасагарын, эмнеден аларын айтыштыбы? Эми мисалы больницага барсаң деле жата калдырып капельница жасаят го, анан эмнеден болгонун билбей эле ала беребиз го. Биз ушундай калкпыз да кыргыз. Мисалы больницага барганда ал жакта жанагы бул өзүнө жазып атат. Өзүнө жазып атат да. Ал жакта эми мамлекет тарабынан далилденген, тастыкталган жана клиникалык сыноодон өткөн дарыларды берет да. Анан бул жакка келгенде сиз сурадыңызбы, бул чайыңар эмнеден жасалат экен? Бул ичкенде бирөөнө пайда болсо экинчи жагына зыян болбойбу деп. Мен мисалы тастыктаганга кызыккан да жокмун, потому что былтыр 25 күн жатып кеткенде эгерде зыяны болсо бир жерим оорумак, бир кыйналмакмын. Мен биринчи эң көйгөйүм эле ушу. Аябай эки тизем ачышчу да, аябай түшүндүрө албайм кантип ачышканынычы. Ошо ачышканы жоголуп кетти. Анан быйыл уже ачышкыча эле барайынчы. Баягы ооруган киши көп, каралбаган киши, оорубаган киши жок, каралбаган киши жок дейт го. Анан өзүмдү эртерээк эле алып барайынчы деп быйыл 10 күнгө келгем. Эгерде ушу тастыктабай мен чочуласам келбейт элем да чындыгында элечи. Дагы кандай ооруларыңыз басылды ушул жакка келип кеткенде? Мен бир алма жесем деле ушу ичектерим спайка боло берчи. Анан бир огурцы жеп койсом мындай жашылча жей алчу эмесмин да. Жашылча жегим келчи, бирок ушу жазын ала жазында деле жей алчу эмесмин да. Быйылгы жазда каалагандай жедим го. Анан бул жака келип бутум ачышканы басылып, умурага чейин барып келдим, Меккеге чейин барып келдим. Кудайга шүгүр, Алла ошо жакта насип эткен экен. Мен эч жалып кыла албайм да, баягы кыргыздар айтат го, өзүң кыла албайсың, кылганды көрө албайсың депчи. Анан кыргыз калкы ушундайбыз да, бирөөбүз бир аз өдөлөп кетсек эле бутубуздан тарта калып эле, тоскоол кыла калып эле, анан журналисттерге келе калып эле, интервью ала калып эле, коколоп эле ушундай болот го. Анан коколоп. Сиз ушул жерде жүрүп көп жаттым дейсиз, быйыл да келдим дейсиз. Ушул жерде келип, анан ушул чай ичкенден кыйналып, давлениясы түшүп кетип, кайра кеткендер болдубу, ден соолугу начарлап кеткендерди көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Мен мисалы өзүмдү мисалга келтирсем, мен өзүм давлениям да жок, сахарым да жок да чындыгында элечи. Анан ушу жалыбым эле 2 бутум. Анан таза эле ооруп калып, анан врач чакырып, тигинтип антып кеткенди көргөн жокмун чындыгында. Бүгүн мына 6-чы күн. Анан эми 6 күндө байкабасам, былтыр байкамакмын да 25 күндөчү. 25 күн дегенде эле 1 айга жакын болуп атпайбы. Чыңгыз Мырзаевдин апасы. Чыңгыз Мырзаев. Чыңгыз Мырзаев өзү алып келет постоянно бизге. Ооба. Ошонун апасымын. Мындай анан бул жакта мындай да, Элеман мырза. Өзүңүз көрүп аткандай, бул жөнүндө очищение, голодание. Бирок интервальный голодание деген бар, ал суу менен. Аны 3 күн адам биз жаштар аран кармайбыз. Бирок монча адамды биз суу берсек анда кыйнап коебуз. Ошон үчүн биз чөп чайларды беребиз. Ал чөп чайларды биз сизге анан тияк экинчи этажга чыкканда көргөзөбүз. Анан эгерде клиент келип алып, мына могу чөп чайды мага көргөз десе, биз көргөзүп беребиз открыто. Бирок клиент түшүнбөйт аны. Түшүнүп атасызбы? Эмне чөп чай экен, эмне экенин түшүнбөйт. Бирок биз адамдын баарын уулаш үчүн чакырбайбыз да. Биз атайын ошо ишин билген мыкты адистер менен аны канткенде курсак ачпайт, канткенде эмеси түшүп кетпейт, жана эмелери иммунитеттери түшүп кетпейт, канткенде адам 10 күн динамично жүрөт, ошонун баарын изилдедик да. Иштегенибизге 1 жыл болду мына. Аллага шүгүр, 1 жылдан бери бир да келип мондай жалып силердин табиятыңар жакпай калды деген боло элек да. Бир да адамдан жалып болгон жок. Жалып болсо комнатаң суук болуп калды деп болушу мүмкүн же ден соолугу боюнча. Ден соолугу боюнча бир да адам жалып болгон жок. Эми жалып кылган адам бул бизди көрө албаган адам болушу мүмкүн да. Потому что биз бул жерге ооруларды чогултпайбыз. Биз бул жерге кадимкидей эле тазалангандарды чогултабыз. Эгерде жүрөк стент, стенокардия, гемодиализ, инсулин алса, инфаркт алса, операция болсо биз аларды албайбыз. Ошон үчүн биякта жөнүнө ашып кетсе сахар давлениясы бар болду. А калгандар жөнүнө арыктайм деп келгендер. Бирок жанагы инстаграмыңыздарда бир 30дай оорунун тизмесин жүктөп коюпсуздар го. Ушулардан жакшы болот деп. Жакшы болот деп эч качан гарантия бербейбиз. Бир да больница сени айыктырам, операциядан түрү чыгасың деп гарантия бербейт. Биз жөн эле тазалайбыз дейбиз. Тазалагандан по факту адамдар өздөрүнүн оорунан айыгып өрөт. Баргандан анализ тапшырат, анализден кийин жанагы оорулардын тизмесин чарпсыздар го дейм. Ушул ооруларга пайда депчи. Ушул ооруларга пайда деп чыгарабыз. Бирок айыктырат деп чыгарбайбыз да. Бул жөн эле очищение, тазалануу эле да. Деген менен Инстаграмдагы баракчасына табияттын дарылоо ыкмасы 30дан ашуун илдеттен арылууга жардам берерин жазып койгон. Анын арасында анемия, простатит, полиартрит, жада калса гинекологиялык оорулар дагы бар.
Ошондой эле ичи каткандар да, ичи өткөндөр да, гепатиттин бардык түрү менен жабыркагандар дагы даба табааларын убадалашкан. Баса, биз келип кеткенден кийин бул тизмени Instagram баракчасынан өчүрүп коюптур. Сиз кимден угуп каяктан келдиңиз? Мен инстаграмдан көрүп эле келдим. Полный кишечниктер тазалайын деп. Кишечниктер тазалагандан кийин баары оорулар жок болот да. Туурабы? Баардык оорулар кишечниктен келип чыгат. Кишечник засоряться кылгандан кийин ар кандай оорулар пайда болот. Ошол үчүн кишечник тазалагандан кийин баардык оорулар өзү эле жок болот. Организм өзү бар. Сизге биринчи жолу келип атасызбы? Биринчи жолу келип атам. Кандай болуп атат? Сонун. Тизем ооруп, бутумду артып оорутчу эле. Азыр жакшы. Лестницадан нормальный чыгып атам, давлением нормальный. Баары жакшы. Мен Кызылкайдан келдим. Займ бере таап ал дейбы болом. Рахмат. Эже, сиз кайсы жактан келдиңиз? Мен Бишкектен келдим. Давлениям бар, сахарым бар. Сахар болгондуктан муун ооруйт экен, сөөк ооруйт экен, нерв системаны оорутат экен. Аны менен бирге кошо ички аппараттын баарын талкалап коет экен сахар. Анан ошо көп жылдан бери дарыланам, бирок убактылуу эле болот да ал дарычы. Анан ушу табиятты уккандан кийин ушуга аябай суктандым да, барып дарыланып келейинчи деп. Мен өзүм бывший медикмин. Медицинаны жакшы түшүнөм, билем дегендей. Анан ушу бир нетрадициональный метод менен да тазаланып көрөйүнчү дедим да. Оорунун баары биздин ичибизде болот да. Анан Кудайга шүгүр, жакшы келгени бир да жолу сахарымдын дарысын иче элекмин. Сахарым жакшы болуп атабыз. Кан басымыңыз жогору беле сиздики? Меники постоянно высокий болчу. Азыр эми андай өтө көп көтөрүлгөн жок. Бир 2-3 күн кыйналдым. Башым ооруп, давление болуп, анан азыр кичине раз жакшы болуп калдым. Анда сиз медик болсоңуз билет экенсиз да, бул жерге келгенде процедурасы кандай экен? Биринчи келдиңиздер, анан эмне кыласыздар? Биринчи келгенде эмнеден башталат? Биринчи келгенде эле бизге табигаттын чайын берди. Ал ар түрдүү чөптөн да жасалат экен. Ичинде ошо май бар экен. Жана майдын атын унутуп атпайбы? Тмин, черный тмин менен берет экен. Анан баягы черный тмин деген өлүмдөн башкасын баарын дарылайт дейт. Ошонусун кошуп койгон аябай жакшы болду да. Ичегилери дамайлап турат. Майда чүйдөнү баягы тазалап кеткенге жеңил болду. Андан кийин лечениясын алып атабыз. Ошо компотун берип атат. Аябай жакшы насыщенный компот экен. Ошону менен эле ичип, бирок курсагыбыз ачканы билинген жок. Сиздер келгенде дарыгерлер кабыл алып, бир сыйра текшерип экен, саламаттыгыңызды билиш. Баарын текшерип, давленияңызды көрүп, салмагыңызды текшерип, оорусуңуздун баарын сурап, болобу, болбойбу деп бияка дарыланганга деп текшерди. Аябай жакшы көңүлдүү бизге вниманияларын кылышты. Аябай ыраазымын. Ушу өнүгүп өсүп эле ушу негизи традициональный, нетрадициональный медицина бар. Традициональный медицина болгондочу баары тең химия менен дарылайт да. Анын баары эле убактылуу. Мына мен өзүм 10 жылдан бери ошентип дарыланам. Үйгө келесиң 2-3 айдан кийин кайра эле баягы ооруң кайра эле козголо берет. Анан ушу нетрадициональный медицинанын ушул именно очищениясы аябай жакшы экен да. Канча жылдан бери баарыбыз тең шлактын баарын көтөрүп жүрөбүз. Анан шлактан тазалап койсо баягы жаңы төрөлгөн баладай болуп, ден соолугубуз да чыңалып, көңүлүбүз да көтөрүлүп, жакшы болуп калат экенбиз. Аябай ыраазымын ушул именно ушул методду ойлоп тапкандарына. Меньше химия болчу. Больше ушундай нетрадициональный. Бунун багы терс таасири жок деп ойлойм. Сиз медик болсоңуз билесиз да, баягы кээ бир ошол салттуу медицинада деле бир неме болот эмеспи? Бирөөнө пайда болсо экинчи жагына зыян болот, бир экинчи органгачы. Анан бул жакта андай жок бекен? Ошолор кеңешип сүйлөштүңүзбү мындай? Же өзүңүз деле мындай анализдеп? Мен просто өзүм логический вывод кылдым да. Дарыдан пайда жок, ал убактылуу да. Анан эң тамырдын, оорунун тамыры эле биздин өзүбүздүн денебизде болот. Аң сезимибизде болот. Ошо ички органыбызды тазаласак, аң сезимибизди тазаласак, биз баарыбыз тең ден соолугубуз жакшы болот. Анан эми аллергияларга болбойт деп мен ойлойм да. Чындыгында чөп дары бүт баарын эле жарай бербейт. 1-2 ичип көргөндөн кийин эле билинет алчы. А пока мен байкаган жокмун аллергиянычы. Жакшы баары. Жакшы, ушу иштерине ийгилик каалайм.
келген ар бири силердин пациентиңер баары тең ыраазы болуп кетишсин, биздей болуп. Сиздерге келгенде сиздин ден соолугуңуз бизге туура келбейт экен, бул жактан жатып дарыланууга деп кайтарган учурлар болобу? Көчө көрдүңүздөр, көчө 10 адам кетти. 10 адам кетти. Бизге чалды, биз мондай жүрөгүңүз ооруйт экен, ала албайбыз десек, болбой эле келишти. Анан келгенден кийин биз бүт анализтерин карап, биздин медсестралар бар, анализтерин карап, бүт баарын текшерип, сүйлөшүп, диалог жүргүзгөндө көп оорулар чыкты, обратно кетирийдик. Бирок негизи мен бир нерсени айтып коеюн, биздин очищение, голодание ал ооруларга деле болот. Бирок азыр биз Минздрав менен сүйлөшүп атабыз. Алар Кудай буйрса мына национальный эмеге народный медицина жардам берген атпайбы мамлекет? Жардам бергенден кийин алар өздөрүнүн полный аппаратураларын коюп берет. Медицинский чекап деп коет, анализ чыгарган баардыгын бүт баарын коюп бергенден кийин биз ошол жүрөгү ооругандарды кабыл ала алабыз. Бирок биз де азыр мамлекеттик деңгээлге чыга албагандыктан биз жөн гана ден соолук тазаларды арыктатып атабыз. Болду ушул эле. Бирок биздин очищение ошолорго да жардам берет. Бирок азыр мамлекет мына азыр жаңы жылдан кийин Кудай буйрса карап башташат. Карап баштаса мен ойлойм эң биринчи бизге берет го деп. Анткени бизде результат алгандар абдан көп да. Аны Минздрав деле билет, аны элдин баары деле билет. Ошол эле мен деген профессорлор келип жатат, мен деген медиктер келип жатып кетет да. Бирок штобу биз медицинский азыр эч нерсе колдоно албайбыз да. Чекап кыла албайбыз, анализ кыла албайбыз, укол сая албайбыз, операция кыла албайбыз, эчтеке кыла албайбыз. Ошондуктан биз азыр жөн эле очищать этип атабыз. Буйрса эми мына сиздердин колдонуңуздар менен элдин колдоосу менен биз чоң бир мына 2026-жылы чоң ачылыш жасайбыз эл үчүн. Канча адам келип кетти сиздерге? 1 жыл болду дейт ачылышыңыздарга. Канча? 1 жылдын ичинде бир 1000ге жакын адам келип кетти да. 1000ге жакын адам келип кетти, баардыгы сонун, эң сонун одустарды беришти. Мисалы, бир келген адам 20 тууганын чакырат. Кимдин таанышы чакырды мыяка келгенде? Кол көтөрсөңүздөр. Тааныштар мына бүт. Бизди көрүп эле алар да келгиси келет экен. Ошол. Сага жакшылык каалайт да туурабы? Мен муну алганда азыр Альфердин өзлери бар. Анан карайм да, анан апчем өзүн бир тууган жаман көрбөйт, азыр чуркап жүрөт, базал болгон. Анан самый жумуш толугу, медицина бул эме да. Результат да, результат. Анан мен буга келгенде, буна келип кеткендерди сурадым, азыр өзүм да келип алтып чыккын келдим да. Манас шаарынан келдим. Келгениме мына бүгүн 6-күн болуп атат. Өтө жылыш жакшы. Мен весимде бар, аны адышкан бар эле. Азыр бардыгы жакшы. Табият сени тарынтпайт, келгендин баары арыктайт. Ичегинде сылак жок, көпкө чейин карыбайт. Бул жакка келгенде талантыңыз ачылып атабы? Жок, мен үйдө жүргөндө не болуп бери келген, замыкание алып кетти. Табият чай менен эле компот ичебиз. Курсагыңды ачпайт, дешесен сезбейсиң. Массаж. Ана массаж билинбейт. 5 күн эч нерсени сезген жокпуз. Ачалык андай мындай сезген жокпуз. Баардыгы жакшы. Шорпону араңтып өттүңүзбү? Шорбону зорго ичтик, ооба. Кафеде вообще шорпо ичпей, Ооба. Алар эми жок болду мындан кийин. Кудай кааласа. Эч ким дамакка айтпайт. Эми да 1-2 чайдан кийин Кудай кааласа да бир келип кетем. Мен дагы экинчи жолу келип атам. Ачылышында баргам, аябай кыйын оор абалда баргам да. Мындай айтканда, стресс, депрессия, шишип кеткем, ошол убакыттын ичинде больницалашып, бир айлап больницада жатып, ушинтип жүргөм. Эми мына 1 жылдан кийин кайра келдим. Больницага барган жокмун, жаткан да жокмун. Эми бир шкалам давление болуп келдим да. 200-кө чейин чыгып кеткен. Анан азыр Кудайга шүгүрмүн. 120-80 болуп калдым. 9 килограмм таштадым. Буяктын жашоого мотивация бергени, Канат мырзанын коллективинин мотивация бергени мени ушул жака тартты. 9 килодан айрылдым. Табият чайдын кудурети күчтүү, компоту андан да күчтүү да, жакшы. Буларга только ден соолук иштерин ийгилик, жакшылыкта жүрүшсүн. Сиз бул жака экинчи жолу келдим деп атасыз, Анан ушул учурда ден соолугуна бир терс таасир этип, кой, мага болбойт экен бул жак деп кеткендерди көрдүңүзбү жаныңыздан? Андайды көргөн жокмун. Өткөндөгү биринчи командам менен дагы бизде өзүбүздүн связьыбыз бар, эме группабыз да. Ошолор менен сүйлөшүп турам. Баары келгилер келип турат, келип атышат, бирин сирин келип атышат. Эч андай жаман эме жок.
стабильно баягы 6 айлык өзлөрүнүн 3 айлык 2 айлык эмелерин менюларды кармап эле анан стабильный кайра тамакка өтүп кетишкендер. Мына Аллах көрүп турат, апабыз айтып атат. Эламан мырза, мына сиз тартып атасыз. Мисалы, сиз эч жакты реклама кылбайсыз, элдин көйгөйүн чыгарасыз. Бирок биз ойлойбуз, эмнени көрсөңүз ошону элге айтышыңыз керек. Сиз да себеп болосуз. Балким туура түшүнүңүздөр. Биз эмнени көрсөк ошону чагылдырабыз. Анан кийин бул жерден сиздер көрүп, анан башкалар көрүп атат. Анан бул элдик медицина дегенде ошол бул так далилденбеген медицина да багындай. Анан кийин ошол жерде бир ооруга пайда болсо, бир жана зыян болушу мүмкүн. Анан сиздерге пайда болуп атса, сиз чакырган адамдарга зыян болуп калышы мүмкүн. Ошол жактарын карап, анан бул жактан мыйзам негизинде кандай иштеп атышат, жанагы сиздерге берип аткан табият чайдын курамында эмнелер бар, ошолорду да сурап билип болгонун ачык көрсөтөлү. Анан кийин чын эле ушул жактан мен келгенде ден соолугум начарлап кетти дегендер болсо, аларды да беребиз. Анан биздин максат бирөөнү каралап тигинтип мындай кылыш эмес. Жакшы болуп атса, жакшы экенин көрсөтөбүз. Бир нерсеси туура эмес болуп атса, анысын көрсөтөбүз. Балким андан кийин ошонусун оңдошот. Анда биз андан ары таанышабыз. Сөзүңүздү кошумчалап коеюн. Бул жактан кеткенден кийин ден соолугу өзгөрүп калыш үчүн биз либо антибиотик сайышыбыз керек, либо операция кылышыбыз керек, либо бир медицинский лечение кылышыбыз керек да. Ошондо бизден көрө алат. Сиз түшүнүшүңүз керек бул нерсени. Бул жөн эле голодание. Мына туруп калды да шлакты эле тазалады. Биз эчтекени лечение кылган жокпуз. Эми разный адамдар бар да, больницага барганда 100 адам жатса, 100 адам айыгып кетип аткан жок да. 50 адам жаман отуз менен чыгат, 50 адам айыгып атат да. Ошол сыяктуу сиз да буну медицинский жана народный медицина жагынан да элге туура түшүндүрүп беришиңиз керек да. Бизден кетти, анан идеалдуу болуп жашайт дейбиз да. Биз жолдон барат, мисалы, буларга жолдон чыккандан кийин биз диета жазып беребиз да. Анткени ич агарындар кичирейет, ашказандар кичирейет. Эгерде булар барып чаа калып туруп эле плов, манту жей берсе, ашказан приступ болот. Ал биздин күнөөбүз эмес, ал клиенттин күнөөсү. Анткени биз ар бирине эскертүү жазып берип атабыз. Ошондон кийин ар бир адам жашоосун өзү андан ары алып кетет. Бирок биз эмнеге коркпой табият деп айтып атабыз? Эмнеге коркпой Алмамет Насырхановичке кирип алып айтып атам, табиятка келиңиз, тазалап берейин деп атабыз да. Потому что бизде корко турган эч нерсе жок. Аллага шүгүр ушул нерсени берди. Демек адамдар 50-60 жылдык шлактан арылыш керек. Биз ошондой эле максатта. Бул медицинский, бул эч кандай тиешеси жок бул нерсенин. Болгону элдер ошону түшүнсүн деп атабыз. Ооба. Бул жакта баары жакшы экенин айтып жатышат. Бирок бизге Ош шаарынын бир тургуну кайрылып, табиятка келип кеткенден кийин ден соолугу начарлап, жүрөгүнө оор келип, кардиологияда жатып чыкканын билдирди. Ал коомчулукка ачык чыгуудан айбыгып, аты жөнүн атабай эле коюуну суранды. Эгер тийиштүү органдар кайрылса, аны менен байланыштырууга даярбыз. 2025-жылы февралда бардым, мен отпуска ачып, ал жерден кийин отпускной мал алып баргам да, неме табият инстаграмда аябай хит болуп атканда. Анан кийин бардым, ошол жерден эми алар өз ыктыярым менен бардым да, барып андан кийин ал жерде 10 күн лечение алдык, 24 күн төлөдүк, 2400 сомдон скидка болуп аткан мезгилде бардык Кудагыйым экөөбүз. 7-күнү шорпо ичкенден кийин эртеси мен бир аз неме боло баштадым. Башым ооруп, андан кийин башым ооруп атат десем, давлением өлчөтүлдү, давлением biraz низкий болгон үчүн, андан кийин кайра малина чайларды берди мага. Малина чайларды берип, андан кийин ошентип, эми Кудагый менен барган үчүн баягы бири-бирибизден намызданып, кичине чыдап коелу, эми 3 күн калганда чыдабай кетип калбайлы деп. Андан кийин бири-бирибизден намызданып, андан кийин 10 күн турдук да. 10 күн туруп келдик. Анан кийин келгенден кийин эле уже шорпо ичип жаттым. Жаткандан кийин эле түнү 1-3-төрдө андан кийин уже кайт кыла баштады да. Куса баштадыңызбы? Куса баштадым. Анан ошол боюнча андан кийин ана жакшы болуп калам, мына жакшы болуп калам менен анан 1 күн өтүп кетти. 1 күн өтүп кеткенден кийин баягы уже ичтериң эзиле баштады да, баягы немелер, ичкелер. Анан кийин больницага барып, анан кийин неме кылдым, укол алдым, анан кийин куспай турган. Анан кийин келаткандан кийин жүрөгүм бир текшертип коеюнчу да, анан кийин кардиологияга барсам, кардиология уже сиз срочно жатышыңыз керек
деп ошентип андан кийин каяка бардыңыз, эмне жедиңиз деп алар сурайт врачтар. Андан кийин ушундай бардым эле десем, сиз кандай эме кылбайсыз, врачтарга келбейсизби андан көрөк. Андан кийин мисалы мен запор болуп барганмын да ал жакачы. Запор болгондо кичине вес таштайын деп барганмын да. Андан кийин эле февралдан кийин эле неме орозо келмек да. Анан орозо кырмап калсам, бир аз жакшы болуп каламбы деп, арыктап каламбы жазган малга деп ошондой ниет менен барганмын да. Анын ишке ашпай эле анан кийин кардиозияга больницага түшүп калдым. Больницага түшүп, анан жүрөгүм менен алек боло баштадым мен ал жактачы. Эмнеге жүрөгүңүзгө таасир этиптирби, кандай болуптур? Баягы мен эме баягы тамактанып, күчтүү тамактанып жеп жүрүп, андан кийин эч тамак жебей эле компот ичип, неме кылсам жүрөккө нагрузка резко түшүп неме келет экен да. Жүрөккө нагрузка келет. Анан кийин ал кардиозияда андан кийин мен ашказанымды тазалап жуушту анан кийин. Тазалап буну неме кылып бербесек, кетире бербесек болбойт. Сиздин организмиңизге зыян деп андан кийин мен ашказанымды жуушту кардиозияда. Анан ал жерде анан бир курс лечение алдым 10 күн. Мен өзүм буну ачам деп почти 3 жыл аракет кылып 3 жыл издендим да. Эми Кудай буйрса өзүм дагы могул практика жүзүндө көрүп калдым. Голодание жагында окуйын деп атабыз да биз дагычы. Эми бул голодание бул медицина тиешеси жок болгондон бир 2 ай окусаң теория жана көп нерсени билип каласың да. Анан биз деген клиенттерге мондай суук болбосун деп алдым мондай зимний вариант жапканбыз, паровой отопление койгонбуз. Буну 2 жылга арендага алдык могул жактычы. Эми биздин да расходторубузду айтып коелу, биз деле жыргап атканыбыз жок дегеним го. Биринчи мага көргөзүп коеюн. Бул массаж. Эме Загира жен чакырып койгучу. Бул Нуга Бестен корейский массаждар. Азыр специалист келет дагы, если суроолоруңуз болсо жооп берет баардыгынчы. Бул массаждар менен в основном көбүнчө буттардын нерв клеткаларын ойготконго жакшы жардам берет. Анын үстүнө бул баягы медицинада сухой тепло деп коет. УВЧ, УФО дегендер бар болгон мурун Союз убактачы. Азыр болсо жаңы технология менен бул Нугавес компанияныкы ошо нерв клеткаларын ойготот. Нерв клеткаларынан тышкары бардык органдарга жакшы жардам берчү аппарат экен да. Келгендердин баарына ушуга отургузасыздар. Ооба. 20 мүнөттөн отургузабыз. Күнүнө. Анан ремендерди тагабыз. Ремендер бар жакта бизде. Ал болсо бул болсо градус менен коюлат. Бул жерде градусу бар. Шу градус менен коюлат. Бул ремендерди эмнеге коебуз дегенде, ички майларды эритүү үчүн. Ички майларды эритүү үчүн. Мунун эч кандай зыяндуулугу деле жок. Бир жерге алып көрөлүчү. Эме менен да. Турмалиновый камень деп коет муну. Нугавес компанияныкы, Кореянын. Номер 1. Ушуну менен 20 мүнөттөн коебуз. Бул эмнесине жардам берет? Бул жыр-жыгайшы. Ички майды эриткенде. Майды эриткенде. Бул жакта дарыгерлер барбы? Ким дарыгер? Сизби? Мен өзүм 20 жылдык стажым бар. Скорый помощьта 20 жыл иштегенмин. Кара Балта, Сокулук, Бишкекте иштегенмин. Скорый помощьта. Тажрыйбалуу. Еще мен 5 жыл Москвага барып иштеп келген медицина кызматкерімін. Профилиңиз кандай сиздин? Менин по профессию фельдшер-акушеркамын. Фельдшер-акушеркамын. Жогорку билимди каяктан алгансыз? Жогорку билим эмес, биздики среднее образование болуп калат. Среднее образование болуп калат. Оказание первой помощи. Орто билим, колледж эле бүткөнсүз? Ооба, колледж эле бүткөнмүн. Жогорку билим алган эмессиз? Жогорку билим болсо, биофакта окуп атабыз. Эми окуп атасыз? Заочно окуп аткам. Бул жакта билесиздерби, сиздердики Канат мырза. Бул мекемени эмне деп айтсак болот? Мондой экөөңүздөр мондой фондо берилип туруп алалы. Сиздердики мекемени эмне деп атасак болот бул жерде? Марафон очищения кишечника.
болду. Негизи клиникабы же Жок, элдик клиника медицинабы? эмес, бул элдик медицина, народный медицинада бизге по идее медсестралар деле эч бир народный медицина медсестралар деле албайт. Биз деген медсестраларды алдык, bizde медицинский помощь эме жок болсо дагы, мына медицинский жанагындай клиник болбосок да медсестраларды алып, чтобы эми клиент ар кандай болуп калышы мүмкүн да, грипп болуп калышы мүмкүн. Түшүнүктүү, да. Медсестра деп атасыз, дарыгер эмес. Бул жерде сиздердики элдик медицина деп атасыз. Элдик медицина. Элдик медицинаны иштетиш үчүн кимдер иштете алат, билесизби? Бүт бардыгы иштете алат. Баары? Эгерде мисалы Кыргызстанга сиз барсаңыз, элдик табып дегендер толтура. Народный медицинада Кыргызстанда саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамдар боюнча табыпчылык кылууга тыюу салынат. бул жерде табыпчылык жок. Жок, мен табыпта баары табып калат деп атпайсызбы? Анан эгер элдик медицина болсо, элдик медицинаны медицина тармагында жогорку билими бар адам жүргүзүш керек деген норма бар. Жок. Сиз ушул жерден тура эмес айттыңыз. Анткени биз бул нерсени ачып атканда Минздрав менен полный сүйлөшкөнбүз. Биз любой, даже юрист болобу, даже бухгалтер болобу, бул очищение марафон кишечника ача берет. Биз деген, потому что биз деген бул адамды деген, мисалы сен алып кел, могу бөйрөгүңдү дарылайлы, же өтүңдү ташты чүрөлү, же сага мындай народный медицина менен сага мындай эме кылалы деп айтпайбыз да. Биз жөн эле арыктатуучу. Арыктатуучу адамдар көрүп атасыз, онлайн, офлайн бизге марафонго жазылып калат. Баягы сиздердин пикириңиздер боюнча жөн эле арыктатуучу деп, эми бул арыктаганда кээ бирлеринин давлениясы көп түшүп кетиши мүмкүн. 10 күн ачка жүргөндөчү. Сиздер болбойт деп бересиз. Эми ар бир адамдын ден соолугу ар кыл. Ар кандай болушу мүмкүн. Бул ачкар сиздердин чөбүңүздөрдү баягы табият чайын ичкенден кийин башкача бир реакция берип кетиши мүмкүн. Эми бул элдик медицина дейбиз. Мына бул элдик медицинанын салттуу элдик медицина. Саламаттык сактоо жөнүндө берене, 22 берене. Муну билсеңиз керек. Салттуу элдик медицина менен алектенүү укугуна медициналык жогорку билими жөнүндө диплому болгон жана салттуу элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өткөн Кыргыз Республикасы жарандары деп жазылып турат. Буну ошону ушул эле айта кетейин. Бул деген мисалы ушундай жазылып атат да, бунун бирок экинчи варианты да бар да. Бул эми мен элдик медицина деп балким образын айтып алгандармын, народный медицина депчи. Бирок мен айткым келип атат, ошол народный медицина колдонгон чөптөр менен эле биз арыктатып атабыз да. Мен бул жерде ачып атканда бардым да, мына ошол жерде кайра окусаңыз болот. Ушундай дегенде алар айтты, врач алышың керек, минтишиң керек деди. Мен айттым, медицинский помощь көргөзбөйм, эчтеке кылбайм. Биздики жөн эле марафон арыктатат, ошол чөп чайларды беребиз, сертификаттары бар, ушундай десем, анда ачып берсеңер болот деди. Ким айтты ошону? Эми ким айтканын билбейм, атын кайсы отдел, кайсы саламаттык сактоо министрлигиби? Мындай специалисттерден сурадык да, мен тагыраак айтканда расмий Кайрылдын саламаттык сактоо министрлигинин орун басары айттыбы, же бир департамент жетекчиси айттыбы? Короче, биз деген лицензия ала турган эми бөлүмгө барып ошону сурадык да. Ошону сурагандан кийин ушулар ушинтип айтышты. Жетекчиси айттыбы ошону? Жок, жетекчиси айткан жок. Лицензияда иштеген ошол жакта бир 4-5 кыз бар экен, ошонун бирөөсүнүн атын унутуп калдым да. Бизде Минздравга барып атабыз, минтип атабыз да. Бирок бизде корко турган нерсе жок деп атам го. Биз жөн эле марафон очищениябыз. Жок, бул эми корко турган эч нерсе жок деп атасыз. Бирок адамдын ден соолугу бар да бул жерде. Эгер кокус ден соолугунан бир нерсе болуп кетсе, кооптуулук баары бир бар да. Адам ден соолугун карап аткандан кийин 10 күн ушул жерде жатып, чайларды ичип, башка эч нерсе жебей, буга чейин күчтүү тамак жеп жүргөн адамдар келип аткандан кийин ал тазаланып атып, бирок башка бир жагына зыян тийип калышы мүмкүн. Жок, зыяны эч убакта тийбейт. Анткени биз деген ооруларды албайбыз. Дагы бир жолу айтабыз. Биз жөн эле баягы ден соолугу таза, сахар давленияларга, жировой гипотоз, боорду май басып кеткендерди алабыз. 10 күнүн ичинде ошол аз көргөзө сизге ошол чөп дарылар менен эле лечение кылабыз. Эми бул нерсеге ошол зыяны тийбеш үчүн биз деген сертификат алдык да. Буну деген ичсе, чайлардын сертификатын, чайлардын сертификатын алдык да, буну деген ичсе зыян тийбейт депчи. Анан мен айтып атам, мына биринчи этажда да айттым. Биз деген чоң деңгээлге чыккыбыз келет. Биз деген Минздравга деле барабыз, сүйлөшөбүз, айтабыз, давай бизге жардам бергиле, мамлекетке минтели дейт. Бирок 2026-жылдан баштап народный медицина лицензия берилип баштайт. Алар айтып атат, жана полный чекап койсоңор болот, медицинский лицензияларды алсаңар болот. Ошондо биз жанагындай главный врачтарды алып келебиз. Мисалы, чекапты иштете турган бул главный врач болуш керек да. Ким боло, кайсы профессияда боло, ошол профессор болуш керек. Бизде эч кандай анализ жок да. Ошо азыркы мыйзам боюнча дагы сиздерде бир жогорку билими бар дарыгер туруш керек экен да ушул жердечи. Азыркы мыйзам боюнча. Азыркы мыйзам, мен билбейм, азыркы мыйзам боюнча негизи
жогорку билими бар туруш керекпи билип, потому что аны айткан жок. Эгерде силер медицинский услуга ачсаңыз деле көрүнөт. жок, народный коет кечиресиз. Народный медицинада сиз барып бирөөнүн главврач таап бериңизчи. Народный медицинада эч кандай главврач болбойт Эми эле. ошол народный медицинада эч кандай нет главврач деген жокмун. Жогорку медицина жаатында жогорку билими бар бир дарыгер болуш керек деп атат да. Ошол адам иштете алат деп атат. Мен ошону мына көрүүчүлөр көрүп атат. Ошондой болуш үчүн, жогорку билимдүү врач алыш үчүн алар бизге медицинский жана эмелерди коюп бергенде гана ала алат экенбиз. Мен азыр Бул жерде жазылган жок ошто жабдуулары бар деп. Элдик медицина менен алектенүү үчүн ошондой дарыгерлер алектене алат деп атат. Элдик медицина менен жогорку билимди бар деп. Мен образын айтып алдым да, балким образын. Анда сиздердики эмне? Биздики марафон арыктоо эле болду. Кечеги салык кызматынын жетекчисине барганда айттыңыз, мен клиника ачтым деп сүйлөп атасыз да. Ал жакта клиника дедиңиз. Биринчи мага келгенде элдик медицина дедиңиз. Азыр марафон очищение дедиңиз. Балким биз сиздики эмне экенин алгач тактап аласыз. Ошо мен да өзүм мындай 1 жыл аралыгында табият деп клиника ачканбыз. Табият? Ооба. Ашык Маматовго кергенде мен толкунданып кеттим да, ачыгын айтканда. Жанан ал айтты: "Сеники клиникабы?" деди. "Жок, биздики клиника эмес, биздики жөн очищение" деп айттым да. Бул толкунданган эле сөздөр бул. Элеман мырза, эч кандай бул жердечи, эч кандай негативный, эч кандай медицина тиешелүү эч нерсе жок да. Ошон үчүн эгерде бул менин таң калганым, сиздер адамдардын ден соолугуна ишенип келип атат сиздерде. Анан бул жакта сиздердин мамилеңиздер, бул өзүңүздөрдүн мекемеңиздерди кантип аташтын толук бир аныктамасы жок экен да. Табият деп Инстаграмга кирсеңиз, табият очищение марафон кишечника деп турат. Мен келгенден баштап айткан сөзүмдү айтам. Жок, сизден Инстаграмгачы. Жок, мындай да. Инстаграмга кирип деле карасаңыз мына. Мына. Табият марафон очищение кишечника. Табият. Биз деген буюрса биздин деңгээлибиз иншалла болсаңыз сүйлөптөйүн, биздин деңгээлибиз клиниканын уровенуна чыгыш керек. А клиниканын уровенуна чыгыш үчүн ошон үчүн биз жана профессионалдуу врачтарды алышыбыз керек. Ага азыр бизге эч ким профессиональный врач бербейт. Ага бизге жана медицинский чекап кыла турганга, анализ кыла турганга эч ким бербейт. Ошон үчүн биз жөн эле арыктоочу марафон кишечника, марафон очищение кишечника. Болду ошол эле. Түшүнүктүү. Эми бирок сиздер жөн эле марафон очищение, тазалоо эле деп атасыздар. Бирок аракетиңиздер элдик медицинага болуп атпайбы? Анда кандай болуп атат? Жасаган ишиңиздер элдик медицина болуп атпайбы? Эми аны биз деген мен азыр 100% жооп бере албайм. Адистер бар. Балким ошол Минздравтан сүйлөшүп көрөсүз. Минздравтан буга кандай карайсыз деп айтып көрөсүз да. Бирок биз мамлекет кандай десе, Минздрав кандай десе ошону кылганга даярбыз. Биз послушный элебиз да. Бирок закон жок да, чтобы марафон очищение кишечника ачканга запрет дегенчи. Жок. Марафон кишечника деп элдик медицина менен алектенип туруп, бирок эртең ал жөн эле мен жөн эле суу берем, башка берем деп коюп названиясын өзү каалагандай кылып алышы мүмкүн да. Ошо элдик медицинанын өзүнүн аныктамасы бар да. Эмне кылса элдик медицина болот, салттуу эмес медицина болот дегенчи. Бул нерсени ошол адистер менен сүйлөшөлү. Эми бул маселени такташтырып адистер менен. Кийинки суроо, сиз бул жерге келгендердин алгач саламаттыгын сиз текшересизби? Ооба. Ооба. Салмактарын саламаттыгын ошону мен карап баягы кандай ал акыбалда болуп атат, кандай болуп атат, күндөн күнгө канча вести таштап атат, ал акыбал кандай болуп атат деп сурап билип турган мен болом. Биринчи келгенде сиздерге кандай оорусу бар адамдар кабыл алынбайт, кандай оорусу менен келгендерди кабыл аласыздар? Айтып, ошол жерден кеп кеңешибизди беребиз. Азыр айтасыз, кандай оорусу барларды кабыл аласыздар, кандай оорусу барларды албайсыздар? Биз деген көбүнчө салмагы көп адамдарды алабыз. Анан давление болуп келгендерди алабыз. Анан сахарларыңар канча ошону сурап туруп, тактап туруп алабыз. Атак если эгерде өтүндө таш болуп, бөйрөгүндө таш болуп, инфаркт болгон тиги кагаздарын алып келгиле деп требуйт этебиз да. Ошолордун баарын тең карап туруп биз кабыл албайбыз деп кетиребиз үйлөрдө. Жана сахары төмөндөрдү да айтып атасызбы? Сахары бар. Сахары аябай көтөрүлгөндөрдү да албайбыз. Албайбыз. Негизи организмде негизги адамдын мындай ден соолугу таза адамдын сахары 5-6 болот. Биз 10го чейин алабыз. 10-11ге чейинчи. Анан кийин түшкөн очищение болгондон кийин, түшкөндөн кийин уже кетиребиз. Давлениясы төмөн болгондорду кабыл аласыздарбы, албайсыздар? Даже гемоглобинин да текшертип келгиле деп айтабыз. Бул жерге келгенден кийин ошо давлениясы өтө түшүп кетип, кыйналып, баш айланып, ошондой боло берсе, мындай орто жолдон кеткен учурлар болдубу? Жок.
андай такыр болгон Сизде жок. ошол Мен 1 көргөндөр жылдан бери иштеп жүрөм. давлениянын чайлары Эч кандай эмелерди андай случай болгон жок. Давлениянын чайлары бар. Дайын баары чөп менен. Анан аны ичирип 2 сааттан кийин контролдоп карап турабыз. Еще аны биз норма менен беребиз. Ошондон мен ал немеге барып табиятка барганга совет бере албайм да, себеби өзүм башыман өттү да. Анан мен ошо Сакиятта жапкан мезгилде бир келин уборныйга кирип ошол жерде жыгылып калыптыр. Андан кийин калгандары лечение алып жүрө беришти да. Шериктеричи. Анан көпкө жатып калыптыр, алып кетишти деп айтышты да. Андан кийин ал кирген боюнча өзүн жоготуп жатып калыптырбы уборныйда? уборныйда жатып калыптыр да. Адам дагы жакшы эшик ачык экен. Неме кылып билип неге жок бул немеге баягы ток менен дагы эме кыла турган лечениясы бар экинчи этагында. Жана массаж, Массаждарына келбей атат го деп жерге түшсө уборныйда жатып калыптыр да. Андан кийин ушундай болду деп айтышат, мандайларды айтышпайт экен ал жердечи. Андан кийин ошо ой баары эле жакшы, баары эле беш деп. Ал келин эмне болду кийин? Башка жака алып кетиштиби же кайра эле ошол жерде калдыбы өзүнө келгенден кийин? Жок, аны алып кетишти, үйүндөгүлөр алып кетишти. Кудагыйым эч нерсе болбоду, бирок мага эме болду да. Бирок баягы запор болгонум, запор болбойм да азырчы. Ал жагы жакты. Анан бирок давлениясы низкийлер барбай эле коюш керек экен. Давлениясы низкийлер, давлениясы дагы хуже түшүп кетет экен дагы. Мен 110го 90 менен бардым эле, 90го 70 болуп башым айланып үйгө баран келдим да. Сиздин жаныңыздарда жүргөндөр да ошо кыйналып атам, башка болуп атам дегендер болдубу? Кетип калгандар ортодон. Ооба, кетип калгандар болду. Жаш балдар да чыдабай кетип калгандар болду. Орто толук аягына чыкпай элеби? Мындай кыйналдым, башка болду деп. Жок, ал 3 күндөн кийин бир 3 бала кетип калды да, 3 күндөн кийин да. Түшүндүм. Ошондо кетип калып 5 күн турушуп, ошентип андан кийин калган акчаңды кайтарып бербейт экен. Эгер 5 күн кетип калган болсоң, калган акчаңды кайтарып бербейт экен да. Барганда эле 10 күндүкүн алат, анан кийин Хоч ким хочсо алат экен, төлөйт экенсиң, андан кийин неме кылат экен. Андан кийин 5 күндөн кийин кайтарып бер десең, кайтарып бербейт экен. Түшүнүктүү. Сиздердики учурдан да 24 миң төлөгөнсүздөр, калган кайтпайт экен эле да кетип калсаңыздар. Жок, биз мисалы 5 күн жатып, 5 күнүн кайтарып бер десек, кайтарып бере албайбыз деп да, 5 күндө эле дагы эмекөө сүйлөшүп кетип калайлы дедик эле да, ага бербейт экен. Анан кийин кичине чыдайлычы деп атып, кичине вес таштап дагы анан сүйүнтүп коет экен да. Сиздин билим деңгээлиңиз, ошо окуган дипломуңуз, ушул уларды кабыл алып текшергенге, саламаттыгын текшерип турганга дал келеби? Как медицина кызматкери катары мен айткым келет, баягы тез жардам бөлүмүндө 20 жыл иштегенге жараша, менин опытым бар үчүн ушул жерде иштеп атам. Рахмат. Анда чайларды көрөлү, Эми бул нерсени аябай курчуп калып. Биз жана жаткырып адамдарды операция кылып эле, жок мындай. Ош. Сиз ата энеңизди жибериңиз. Жок, эми биз ошол жибериш үчүн көрүп тактап алышыбыз керек. Анан бул жерден эмне мисалы эмне вопрос болушу мүмкүн? Жок, эми вопрос болушу мүмкүн. Сиздер мен таң калып атам. Биз жөн эле ичин тазалап атабыз, эч нерсе болуп атат деп, мындай бул жактан адамдын ден соолугу болуп атат. Адамдын ден соолугуна ишенип келип, бул адамдын ички организминде өзгөрүүлөр болуп атат. Ички организмде өзгөрүүлөр болгондо эч ким 100% кепилдик бере албайт. Бул баары жакшы болот депчи. Ошондуктан мен сиздердин жоопкерчилигиңиздерди айтып атам. Ички биз жөн эле ичин тазалап коебуз деген, бул сиздер бир чөптөрдү берип атасыздар. Ал чөптөрдүн ар кандай курамында ар кандай нерселер бар. Ошол нерсени түшүнүш керек. Бул баягы операция кылып, сөзсүз эле бычак менен кескенден адамдын ден соолугу айрылбайт. Бул чай ичсе деле, башка ичсе деле, ошол жөн эле уу берсе деле адам өлүп атпайбы? Ал деле жөнөкөй суюктук да, ошол сыяктуу. Элеман мырза,
биздин дагы өзүбүздүн бул ар бир бизнестин өзүнүн конкуренттери болот турабы. Анан таң калат элдер табиятка кантип эле барып курсак ачып айтат. Мисалы биздикинде голоданияны, очищенияны ачкандар толтура. Алар максимум 3 күн эле адамдар кармай алат да. Анан биздин да өзүбүздүн секретибиз бар. Биз сизге азыр чөптүн сертификаттарын көргөзөбүз, эмнелер кылып көргөзөбүз. Просто сиз элге отчет берип коюңуз, просто ошол чөптүн сыртына жазууларды көргөзүп эле коюңуз. Потому что бизге что биз каалабайбыз, что биз кылган нерсени башка бирөө кылган. Биздин чөптүн ошо чайдын рецепттери башкаларга чыгып кетпесин деп. Чыгып кетпесин. Болду, ошону Башкалар суранып алып ушуну колдонбосун деп. Бирок башкалар алып колдонсо деле, алар туура эмес кошуп койсо, балким туура эмес зыян келтире болушу мүмкүн да. Бул проверкадан өткөн, ошон үчүн сураныч биз баарын открыто эле көргөзөбүз. Повардын деле өзүнүн рецепти бар го тамак жасаганчы. Ошол сыяктуу да бул өзүнчө рецепттер да. Буну ачык көрсөткөнгө болбойт да. Башкалар Жок, эгерде мисалда Минздрав келип калса, биз Минздравга ачык көргөзө алабыз. Ачык көргөзө алабыз. Бирок клиент келсе, аны закон билбейм, көргөзө алабыз, аны биз Минздрав менен сүйлөшүш керекпиз да, чтобы ачык. Жок, сиздер клиент келип сураса, көрсөткөнгө болот. Сиздер көрсөтпөй кое албайсыздар. Анткени закондо болот ошондой, болсо болду анда. Ал кардар эмне ичип атканын билиш керек да. Ооба, анда клиенттер келип бизге кирсе, биз көргөзө беребиз. Главное, что коомчулукка чыгып кетпесин. Болду. Бул бизде табият комнатасы. Эртең адамдар келип ушул жака очередке турат. Бул бизде Мээрим айым өзү 7-8 жылдан бери фармацевт жагында, народный медицина жагында көп жылдан бери иштеп келген. Ушул рецептти Медер мырза чыкпосузбу? Медер мырза Мээрим айымдын жардамчысы. Чөптү кандай кошуш керек, кандай кылыш керек экен бүт Медер мырзага айтып контролдоп турат. Мээрим айымчы өзү. Ошон үчүн азыр сиздер бияка келсеңиздер, биз чөптөр менен тааныштыралы, табияттын. Мээрим, сиз өзүңүз келсеңиз. Микрофонун берип коюн. Мына жакта холодильникте турган алып алалы эле биринчи. Биринчи турганын алып алалы эле. Холодильникте Расторопша бул. Боорду тазалаган. Бул баары эле биздики көбүнчө очищение кетет. Ошо паразит болсо, уйку без, мисалы. Паразит, арыктатуучу. Арыктатуучу. Бул баары эле аптекадан сатып аткан деле шөптөрдү. Кийинки Черный тмин, вот. Бизде мактан очищение болуп атканда иммунитети чөт адамдынчы, тамак ичпейт. Ошондо деген иммунитетин көтөрүп, витамин сыяктуу да витамин болуп, толуктап турат энергиясын дагычы. Чтоб шалдырап адам анан ар кандай вирустан менен ооруп калбаш үчүн. Ошо. бул эмнеде таблепи? Бул ашказанга кетет. Ашказанга, чычыркана экен, Бул жанагы эрозия ушундай болот го, жанагы тамакты сиңире албай ошентип ооруп келгенде бул чайга вот иммунитетти көтөрөт. Бул очищающий. Сиздерде ушул канча түрү бар? негизи Медер байке айтып коюңуз кереңиз. Канча түрү бар дейт? Энеде 17 эмеден жасалат негизи. 17 чөптөн немелерден. Анан мисалы бир күн 3 чөптүн немесин суга аралашып кошуп ичкизебиз. Анан кийин экинчи күнү башканыкын. Үчүнчү күнү башка кайра 3-4 күндөн кайра кайталайбыз. Ошентип общий 17 чөптүн эмесинен жасалат. Бул ушу табият чайды ушул жерде экөөңүздөр жасайсыздар? Ооба, экөөбүз жасайбыз. Мен көбүнчө ушу мен өзүм болом. Бул иштерин бизге колуна алып келип көрсөтүп берет. Кандай биз ошон. Сиз өзүңүз элдик медицина жагында окугансызбы? Ооба, именно ошо табият жагын окуп үйрөнүп келгенбиз. Каяктан окуп үйрөнүп келдиңиз? Эми буну атайын сырт жактан окуп келгенбиз. Сырт жактан окуп келгенбиз. Качадан бери алектенесиз? Бир 2 жыл, негизи 2 жылдан болуп калды. 1 жыл ошол жакта иштедим. 1 жылдан ашты, уже биякта иштеп атам. Өзүңүздүн билимиңиз кандай? Өзүмдүн билимим медицина жокто, негизи билимим жок. Именно ошол табияттын чөптөрүнүн жактарынан илим алгам ошол.
Жогорку билим бул медицина жаатында эмес. Жок, медицина жакта андай билим. Табият жаатына 2 жыл мурун келдиңизби? Ооба, 2 жыл мурда. Андан мурда эмне менен алектенчү элеңиз? Андан мурда башка бир өзүмдүн жеке ишкер болчумун. Медицинадан сырткары. Сырткары, медицина жакта бул негизи бул өзү кызыкчылык ошол убакта башталган да. Анан демек сиз Казакстандан көрүп, анан кийин ооба. ошол жактан үйрөнүп, анан бул жакка алып келдиңизби? Жок, биз алып келген жокпуз. Биздин башка ушуну эметкен кармаган чоңдорубуз бар. Толкунданып окшойт. Бизде специалист Мерим айым. Сизби? Бул жардамчы. Медер байке жардамчы. Түшүнүктүү. Сиз билимиңиз кандай? Каяктан? Меники фармацевский билим, среднее образование. 8 жылдан бери ушул тармакта иштейм. 8 жылдан бери фармацевтика тармагында. Фармацевтта, аптекада да иштегем, народный жакта да. Эки жакта. Аябай тап болупсаң мындай. Кененирээк туралы. Коркпой мындай сүрдөй эле эчтеке болуп. Неме Кыргызстанда ушул саламат сактоо жөнүндө мыйзам боюнча ушул элдик медицина менен алектенүү үчүн дагы элдик медицина тармагындагы кандайдыр бир билим алганы жөнүндө да бир сертификат, кандайдыр далилдөөчү бир документ болуш керек экен да. Сизде кандай бар? Биз ал жөнүндө азыр ошо Кыргызстанда болот экен, эми буюрса ошо окуп дагы билим алабыз. Лицензия бергенде билим алабыз. Жок, лицензия бергенге чейин учурда иштеп жаткан мыйзам боюнча бул элдик медицина менен алектенүү үчүн медицина тармагында жогорку билими болуш керек. Анан элдик медицина жаатында дагы бир кандайдыр бир окуудан өткөн, бир кандайдыр бир сертификаты бир нерсеси болуш керек экен да. Элеман мырза кечирим сурайм да. Буну мага бербедиңизби? Жок, сизде ошондой барбы деп мен жооп берип коеюн, кечирим сурайм да. Элдик медицина дегенди окуй элекпиз. Биз элдик медицина кылып эч нерсе кылбай элебиз. Биз мына сизге прозрачно көргөзүп атабыз. Сизде эме лицензия барбы журналистика? Журналист катары. Лицензияңыз барбы? Мен жогорку билим бар журналистика боюнча. Лицензияңыз барбы? Жогорку журналисттер диплом менен иштейт. Жок, негизи уруксаты боюнча закон боюнча лицензиясы бар журналисттер гана кирип тарта алат да бир нерсегечи. Анан мен сизден мындай мен өлүп прозрачно дегеним себебим, келиңиз, мына тартыңыз, сизде мына лицензияңызда сураган жокмун, эчтекени сураган жокмун, жөн эле элге ачыгын көргөзүп бериңиз деп атам. Анан биз айтып атабыз, мына мол чөптөрдүн бардыгы бар, бул мына сертификатынан бери көргөзүп беребиз. Бул деп койсоңуз мен айта алайын. Бул эле чөптөрдү биз норма менен жасап беребиз деп атабыз. Сиз кайра элдик медицинаңар барбы? Биз айтып атабыз, биз элдик медицинага кирбейбиз, биз жөн эле очищение марафон кишечника деп атабыз да. Ошон үчүн сиз мындай попрощерээк, орусча айтканда жөнөкөйрөөк эле чагылдырып берсеңиз жакшы болот эле да биздичи. Мен жөнөкөйрөөк чагылдырыш үчүн сиздердин иштеп аткан аракетиңиздер ушуга дал келеби деп сурагым келип атат да. Дал келет да. Мына бул фармацевтте 8 жылдан бери иштейт. Могу рецептти бүт айтып бере алат сизге. Любой адам деле үйдөн очищение кылат. Мисалы мен аптекада деле иштегем. Обычный чөптөрдү алып келип, мисалы даже химический нерселер менен деле очищение кылгандар бар. Ага караганда бул коркунучу жок да, чөп. Үйдөн деле адам үйдөн деле очищение кылат. Мисалы жанагындай азыр бизде көбөйүп кетти го аялдар, типа акчага сатып. Мисалы мен деле арыктайм деп 1000 сомго 5000ге сатып алган убактар болгон. Эмне десең аптекадагы эле чөптөрдү жазып берет да. Мисалы ушуларды ичиш дейт. Тамактын ордуна ушуну. Биздикиден баягы үйдөн мисалы 2 күн чыдайт экенсиң, 3 күн чыдайт экенсиң, андан ары чыдап албай калышы мүмкүн. Биякта жакшы экен 10 күн. Мен айтайын дегеним баягы өздөрү ичсе, ал баягы өзүнө өзү жооп берет да. Анан башка адамдарды чакырып дарылап аткандан бир аз жоопкерчилик жогорураак да. Анан ошого ушул чөптөрдү туура кошуп, туура даярдап бергенге билим деңгээлиңиз жетеби же баягы жалпы түшүнүүңүз жетеби деген мааниде да. Анткени мындай бир чөпкө мисалы үчүн мен азыр туруп бир чөп менен экинчи чөптү аралаштырып салсам ар жакта жаман болушу мүмкүн. Ошону сурап атам да. Очищение болгончу мында эч коркунуч жок. Бүт баары чөптөн жасалган үчүн да. Мисалы биз айтып атпайбызбы, индивидуально берилет деп. Мисалы бир кишиге бир күнү 3 чөптөн кошумча беребиз. Бирөөнө дагы 3-өнү да, анан аралаштырып турабыз да. Каждый 2 күн, 3 күн сайын алмаштырып берип турабыз. Булар Кыргызстандан эле жасалабы же башка жактан алып келесиздерби? Кыргызстандагы эле чөптөр, анан Казакстан. Эми Россиядан, Барнаулдан келет. Сертификаттан көрөсүз бардыгын. Ушул чөптөр именно могу чөптөрдө бүт баарын эме сертификаттары бар. Анан бул мындай эле Элеман мырза, булчу мисалы мен сизге неге открыто чакырып атам? Биз жөнөкөй элебиз, биз очищение мына специалисттер бар, 2 специалист постоянно иштейт. Мен айтып атам го, могунун аттарын
кээ бирлер билип алып, бул табият ушинтип жасайт турбайбы деп туура эмес аралаштырып алып зыян берип коюшу мүмкүн да. А бул 1 жылдан бери проверкадан өтүп иштеп аткан нерсе да, бул обычный эле чөптөр, бул химиясы жок чөптөр. А чөп пайда. Сизден интернетти ачсаңыз деле мейиттер айтып берет, үйүңө голодание кыл, могу чөптү кош, тиги чөптү кош. Бул вообще мындай сложный нерсе эмес да бул. Мен Жок, жоопкерчиликти түшүнүп атам. таң калып атам. Баягы чөптөн эле пайда эч кандай зыяны жок деп эле мындай аябай спокойно айтып атасыздар да. Мисалы үчүн, например, мен эртең барып туруп эле көк чайды 2 күн иче берсем суугум ашып кетиши мүмкүн да. Ошондой да. Анан ошого бул чөп эле, анан мунун эч кандай коркунучу жок деген бир мындай таң калыштуу болуп атат да. Жок, спокойно спокойно сүйлөгөнүбүз эмне болуп атат? Аллага шүгүр, 1 жылдан бери клиенттер келип кетип атат. 1 жылдан бери ыраазы бизге адамдар. Ошолордун баары ичип атат, өзүбүз, мен апам ичип атат, бир туугандарым ичип атабыз, баарыбыз ичип атабыз. А чөптөн биз эмне зыян таба алабыз? 7-күндө кыйналып баштадым деп эдиңизби? Ошондо алар эмне дешти? Бир токтотуңуз деген сыяктуу айтты же ушул режимди уланта бериңиз дедиби? Бул кыйналып атканыңызды көргөндөн, текшергенден кийин. Азыр давлениеңизди өлчөтөсүз, андан кийин малина чай ичесиз, андан кийин неме кыласыз деди. Кичине эс аласыз, кайра өзүнө келип калат деди. Анан баягы кыргыз баягы ишенесиң да барыбыр. Ишенип андан кийин ошондон малина чайын ичип алып анан кийин жатып анан 10 күн чыдап кайттык анан. Келгенден кийин ооруп калып атпаймынбы ошентип. Бул демек кайра буларга арызданганга эмне себептен арызданбадыңыз? Андан ары ооруп калган үчүн ошо менен элек болуп калдыңызбы? Ооба, мен андан кийин кардиологияга барып, ашказан тазалап, неме жудуруп, неме кылып бердим да. Андан кийин жүрөгүмө нагрузка келип, жүрөгүм ооруп калып, анан жүрөгүм менен алек болуп, андан кийин ага жалып куа албадым да. Түшүнүктүү. Анан кийин организмге баягы слабый, давлениясы түшүп кеткендерге совет бере албайм, барбай эле койсуналарчы. Мен де ооруп калышпасын дегеним да. Демек бул жакка 24 000 төлөпсүз. Андан ары барып бунун кесепети менен күрөшүп дагы дарыланып чыгыпсыз жеке клиникада. Ал жакка канча акчаңыз кетти? Ал жакка 31 000 акчам кетти. Учурда ден соолугуңуз жакшыбы? Азыр бираз организм слабый. Андан кийин ошо жүрөгүм менен ооруп, ошо дагы жүрөгүмө барышым керек болуп атат да. Через Инстаграм вообще барбай эле койгула деп айтаттым да. Себеби мен башыман өттү да андай нерсечи. Анан врачтар айтып атпайбы, сиз ошондойлорго бара бербей, ошо запоруңузду бул жакта деле дарылап, неме кылат, айыктырат электе же кыргыздар качан биз оңолобуз деп урушту да врачтар. Бул чөптөрдүн эң негизгиси сертификат болуп атпайбы? Бул чөп мына берсе болот. Сертификат каякта? Алып келе. Оригиналдары биякта да, бүт баарыныкычы. Оригиналдар бүт баарыныкы биякта да. Азыр ушул чөптөрдүн деле карап сертификаттан таап беребиз да. Ушул чөптөр биякта турат да просто. Эми бул жана повардын өзүнүн мындай секрети бар го, ошол эле сыяктуу бул да бизде да секрет. Бирок биз секрет кылбай сизге мындай урмат сый менен сиздин да жумушуңузду урматтап, элдин көйгөйүн чагылдырып атат деп открыто эле көргөзүп атабыз бардыгынчы. Бул эмне чөптөр бул жакта? Бул деле ошолорго эме кылат. Берсеңиз. Бунун сертификаты бар. 17 000 ичине азыр алып келип көргөзөбүз. Кошулат да баары. Бунун сертификаты бар. Бунун сертификаты бар. Жана эме сахар менен давление каякта? Бар, жөнүндө базарлыкта беде чөп. Жана беде чөп, жана базарда эле апшына сатылат го. Бөйрөк чөп, беде чөп, ушундай эле чөп. Жана расстанительный жана ишти жүктөт айдай турган эме. Айдай турган нерсе булар. Базарда эле чөп. Обычно мына азыр үчөөнү мыяка коюп болчу. Кеңирээк жерге чыгып алып көрсөк кандай? Ошосу.
келсе Элеман мырза аттарын айтып эле коелу. Ооба. Аттарын айтып эле коелу. Эми кайсы чөптөр экенинчи. Бул башка чөптүн сертификаты, буну өткөрүңүз. Бул буга тиешеси жок. Бул короче аргон деген. Бул лицензия менен кирген да. Аргондуку бул. Мына. Сертификат могул жерде турган, могу сызыкта турган. Муну тартпай эле коюпсузбу, просто кайсы чөптөр экенин элдер билип албасын. Могу чөптүн баарынын сертификаты бар. Бирок ушуларды сиздер колдонуп атасызбы азыр? Жок, баары эмес, мына биз мону колдонуп атабыз. Мону колдонобуз, мына. Мону колдонобуз. Мону колдонобуз, мону колдонобуз. Эмнеге жана голоданияга пайда берет да. Мону колдонобуз, мону колдонобуз, мону колдонобуз, мону колдонобуз, мону колдонобуз. Ну, Свет лета деген эмне? Кандай организация бул? Эми буну специалисттер бар, ошолор менен сүйлөштүрөбүз да. Бул Алтайский край дейт. Бул ошо жана Барнаулдан келет деп атпайсызбы? Москвадан. Бул Алтайдагы сертификат экен, э? Ооба, бизге Бизде берилген. баягы Кыргызстанга келген дары-дармектер Кыргызстандан дагы өтүш керек да. Бул эме дары-дармекке кирбейт, бул пищевой продукт болуп келет. Пищевой продукт. Потому что биз дары болгондой биз эме да, пищевой добавка, витамин сыяктуу келет да. Бул дары-дармекке кирбейт. Мына, могул жерде чөп бар, бул жерде чөп бар. Бул ошол ошентип жаза алып чыккандар да. мына Свет лета деген эмне деген организация? Эми аны шашпай билип беребиз. Азыр Жок, биз эми жок, биз билбейбиз да. Сиздер ушул сертификатыбыз бар. Ушунун негизинде даярдап атабыз деп атасыздар да, анан ушул сертификатты ким бергенин, ким тастыктап бергенин кандай билбейсиздер? Эми тастыктап беребиз, аны детально билбейм да мен. Сертификат берди, мына главный лицензиябыз бар. То есть эме дарыларга лицензия эме сертификатыбыз Бул бар. жакта жетекчи сизби чын эле же башкалар Жок, барбы? жетекчи мен, бирок мен бунун өзүнүн специалисттери бар sizге түшүндүрүп бере турган. Ким? Ушул жерде? Жок, бул жерде эмес, ал азыр чалып деле Жок, мен беребиз. баягы эмне кошулат деген жок. Могу сертификатты ким бергенин баягы жетекчи катары билишиңиз Мен керек. азыр- Бул Свет лета деген эмне бул? Эмне деген организация? Сем ошол аябай интересный болуп атса, ошону билип берели. Эми силер сертификат көрүп отурсуңар да, Жок, главный. сертификатка печатты Свет лета деген басып тастыктап атат да. Бул баягындай мамлекеттик мекеме эмес экен же 6 айдан бери саламаттык сактоо уюм эмес экен. Бул пищевой продукты болуп кирет да. ОСО экен, мен түшүнүмө караганда жөн эле ОСО экен. ОСО ушундай сертификат бергенге укугу бар бекен? Салам алейкум, кандайсыз? Биз эме журналист мырзанын жанында турдук эле да, могу Свет лета деген жөнүндө сурап атат да. Ким жооп бере алат ушуга? Айтып сүйлөшө берсеңиз. Алло, саламатсызбы? Биз ким менен сүйлөшүп атабыз? Замир Акжолбековичтин менеджери. Замир Акжолбек. Могу жерде бул жакта колдонулуп аткан чөптөрдүн сертификатын көрсөтүп атат Канат мырза. Анан Свет лета деген бир мекеме ОСО печать басыптыр да ушугачы. Бул эмне деген мекеме? Бул Алтайский край, город Барнаул дейт печатында. Бул Свет лета деген эмне деген организация бул? Свет лета ушул дарылардын баарын чыгарган организация. Дары чыгарабы бул? Ооба. Сиздердики пищевой продуктпу же дарыбы? Ушул пищевой продукция ушунун баардыгы. Була дары деп аталбайт, бат деп да аталбайт. Бул как пищевой продукция болуп кетет. Тамак аш азыгы болуп калат экен да. Туура. Всё, болду. Түшүнүктүү, макул. Рахмат. Эми ушундай детальдарга жооп бере турган специалисттер бар, Элеман мырза. Буну деген Бул Замир Акжолбекович деген ким ал? Замир Акжолбекович дегенди баары эле тааныйт. Бул деген азыр Кыргызстанда өтө күчтүү кетип аткан ошо элдик табып, медицинский да образованиясы бар, элдик табып да болуп иштейт, ошо менен иштейт. Биз ошо менен биргеликте кызматташабыз. Башкы биздин кеңешчибиз ошол Замир Акжолбекович. Ошол түзүп берген система менен биз 1 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Ошол түзүп берген система менен биз 1 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Менде дагы бир суроо, биз эгер ооруканага жатсак, ошол жерден жана история болезни деп карта ачылат. Анан кийин бир эртең менен мындай укол алды, мындай дары ичти, мындай дарыларды ичти деп жазылат да. Сиздерге келген кардарлардын бир учету барбы? Могул адамга биз 2 күн мындай чай бердик, мондой кошулмасы бар, мондой дары бердик, анан 3-чү күнү мындай болду деп катталабы? Аны ошону бизге ушундай болду да, ачканда дагы ушундай мен деген жумуштан суранып келдим, силер жана справка бере аласыңарбы деди. Анан биз
чалып сүйлөшсөк, акырсы андай справканы клиникалар эле бере алат экен да. Клиникалар анан больницалар эле бере алат экен. Аны биз бере албайт экенбиз. Жеке өзүңөр каттайсыз, өзүңөр катталабы өзүңөрдө? Албетте өзүбүздө келип катталат. Эми бизге оңой эле да. Мына эртең менен турду, табият чайын ичти. Табият чайын ичкенден кийин жанагындай грелка деп коет, ысык суу куюп бияна коет, потому что иш жумшарыш үчүн, баягы кишечниктер жумшарыш үчүн. Андан кийин адамдар туалетке барып баштайт. Туалетке баргандан кийин массажга келип отурат. Массажга келип отургандан кийин бир жумада биз 2 жолу кино коюп беребиз, концерт коюп беребиз, мондайчы. Анан бир жумада бир шорпо беребиз. Ушундай эле нерселер да, мындай жеңил эле булар процедуралар да, буларчы мунун баардыгы. Баягы табият чайын ичти деп сиздер берип аткан нерсенин баарын эле табият чайы дейт экенсиздер да. А бирок ичинде 17 түрү бар деп атасыздар. 17 түрү бар ичинде. Ошондо ар бирине өзүнчө бересиздерби? Мисалы үчүн бирөөгө башка кошулмасы бар, бирөөгө башка кошулмасы бар же баарына бирдейби? Жок, баарына бирдей беребиз. Анткени бул жакта биз деген өзүнчө бере тургандай, сиз айткандай элдик медицина эмеспиз да биз. Адам оорусун коюп сен мондай иче аласың депчи. А биз билебиз, что голоданияга пайдалуу дарыларды 17 компонент чогулттук. Биз бул голодания просто давленияны ылдый кылат, сахарды ылдый кылат, курсакты ток кармайт, арыктатат деген эле дарылар, пищевой продуктылар болуп атпайбы? Дарылар деп мындай образын айтып атканда пищевой продуктылар эле болуп атат да. Эгерде биз элдик, мисалы жана жакта толтура дарылар турат го, ошондон кийин главврач койгондон кийин жана элдик балким биздин специалисттер бар окуйт дейсиз. Ошолор окугандан кийин анан айтат: "Сен нең ооруйт?" Мисалы, мен бөйрөгүм ооруйт. А бөйрөгүң ооруса сен анда моон ич. А сен өтүң ооруса сен моон ич. Төшүң ооруса сен моон ич деп айтат. А биз андай эмеспиз да. Биз жөн эле мындай арыктатып атабыз адамдарды болгону. Анан сизге деле мына Элеон мырза, сизди деле сыйлайбыз, урматтайбыз. Өзүңүз жаш болсоңуз да талыкпай, коркпой чыгып атасыз. Мен ойлойм азыр эң бир чагылдырып аткан интервьюңуз эң меники попроще болуп атко деп. Анткени сиздики бүт баары мындай өтө ызычуу, өтө рискте жүрөсүз сиз дагычы. Анан биз деле ошол сыяктуу мындай сизге прозрачно көргөзүп берип атабыз. Көргөзүп бергениңиздер үчүн рахмат. Бул тармакка өзүңүз кантип келип калдыңыз? Бурда бизге окшош блогер элеңиз, шоу тармагында жүрчү элеңиз. Анан бул тармакка адамдардын ден соолугун чыңдоо жагына кантип келип калдыңыз? Келип калган айтып берейин. Ушундай иш менен алектенип калдыңыз. Мисалы мындай да, мен 2 жыл мурда Казакстанга барып калдым. Көзүмдө мондой шишигим бар болчу. Анан операция кылдырайын десем, тааныштар чакырып калды. Даже 2,5 жыл мурда. Тааныштар чакырып калды, ушул жакта бизде бир голодание бар деди да. Голодание бар деди, анан ошону ичип көрбөйсүң, балким кетет деди да. Анан ошону ичип көрүп, ал эмне голоданиясы? Ушу чөп чарларды берет деди. Анан Казакстанга бардым дагы, Алматыда эле бир үйдө жазайт экен, бир мындай чөп чайларды берип атты. Анан тамак ичпейсиң деди. 10 күн ичкенде моонум жарылып, эмелер өтүмөн 7-8 таш түшкөндөн кийин анан мен ойлондум, азыркы замандын проблемасы бул токчулук. Адам ооруп врачка барса деле, врачтар диета карма дейт. Эмнеге диета карма дейт? Анткени ичкен дарысы действие бербейт экен да, өзөкөчү врачтардын айтуусунча. Анткени биякта 30-40 жылдык шлак үйүлүп калган. Канча эттер, биз кыргыздар көп жейбиз го. Ошон үчүн бияк таза болбосо дары действие бербейт экенин түшүндүм да. Анан ошентип голодание жөнүндө изучать этип баштадык. Изучать этип, изилдеп, окуп, мындай университетке окуган жокмун. Google'дан карап окуп, видеолорду көрүп, анан Замир менен сүйлөштүм көп. Замирдин жанында жүрдүм, жарым жыл жүрдүм. Андан да аябай көп отзывдар болот, аябай көп адамдар дарылайт. Азыр Кыргызстанда да аябай жакшы чыгып атат. Анан ошо менен изучать этип, анан ошо менен ушул эмени түздүк биз. Ушул рецептти түзүп, ичип, Замирдин өзүнүн апасы келип жатат, туугандары келип жатат, айылдаштары келип жатат, менин апам жатат. Ошентип 1 жыл проверкадан өткөрдүк бул нерсени. Жанагы клиникалык сыноодон өткөргөнгө кимдер катышты ошондо? Туугандарыңызбы? Эмнени? Сиздердин рецептиңиздер? Апам катышты, эң биринчи. Апам катышты. Анткени Замир айтты, Канат мырза деди, бул эч корко турган нерсеси жок. Буну любой эле адам кыла алат. Бул чем суу менен кылгандан көрө, бул чөп менен кылган аябай пайдалуу дептир. Эң биринчи апам катышты. Мен азыр YouTube'ду деле, Instagram'да эле ачып көргөзүп берем. Апам катышты, бир тууган бөлөм катышты рецебинечи. Анан мен өзүм деле катыштым. Андан кийин, потому что ортодо биз 8 айдан кийин ачтык да. Мен эмеден келгенде. 8 ай сыноо кылып жүрдүңүздөрбү? Ар кимге ичирип көрүп? Жок, жакындарыңызга. Замир билет да. Эгерде мен болсом сыноо кылмакмын да, мен билбейм да. А Замир билет да, кайсы керек экенин, не керек экенин, голодание эмне жардам берет экенин билет. Ал өзү деле ач болмок, бирок анын өзүнүн убактысы жок да. Эми Аллага шүгүр, Замир десе элдин баары эле комментарий жазышы мүмкүн, азыр элге ушундай пайдасы тиеп атат да. Эгерде мен ойлойт элем, лицензия эгерде мына народный медицина берилсе, народный медицинанын жетекчиси Замир мырза кылыш керек. Анткени бунун билими да бар, элдик табып жагынан да билими бар.
элестетмейсиз. Ушул жерден дагы бир нерсени тактап алсак болчудай. Канат Шабданбеков табиятты мен ачтым деп жатпайбы? Ошол эле учурда элдик дарыгер Замир Акжолбекович муну Ысык көлдөгү филиалы катары көрсөтүп жатат. Мындан тышкары бул жерде жөн эле чөп чай эмес, дары дармектер менен да дарылай турганын айтууда. Кызматкерлерибиздин бардыгы уже тажрыйбалуу болду. Булардын бардыгын өткөрдүк, окуттук, үйрөттүк. Бардык көйгөйлөрүңүздөрдүн бардыгын биздин ошол кыздарга айтсаңыздар, ошолор сиздердин анализ кагаздарыңыздар берсеңиздер, сиздерге тийиштүү болгон дары дармектерибизди, чөп дарылардын бардыгын берише алат. Анткени булар тажрыйбалуу жана билишет бардыгын. Ооба достор, Замир мырза өзү кетсе дагы, албетте Замир Акжолбековичтин азыр чыгарып аткан народный медицинадагы көптөгөн результат алып аткан дарылардын бардыгы эми Чолпон Ата шаарында Каприз пансионатына жетпей, Август деген пансионат бар. Алдыда адрестер, телефон номерлер турат. Бардыгын колдон келишинче жасап атабыз. Бизге дагы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жатат. Биз ыраазыбыз. Сиздер ыраазы болуңуздар. Инстаграмда Замир мырза, бак билет дейсиз го, билгенден кийин ошону чогулткандан кийин бир рецепт чыгат да. Бир рецепт чыкты, ошону канча адамга сынап көрүп, анан кийин кардар чакырып иштеп баштадыңыздар. Апам ишти, бөлөм ишти, бир таксыр байкем бар, Умар деген байкем ишти, Максат деген байкем ишти, Айся деген жеңем ишти да. Анан мен иштим. Бол, андан кийин мен өзүм андан кийин элге бүт көргөзүп анан келип туруп жана кыял деген эже отурат го. Ошол эң биринчи келген. Бизге тоого ачылганда. Мен апамды үйдөн ичирип, кайра тоого алып барып тигилер менен чогуу ичирдик. Потому что биз буну сиз деле мисалы бир врачка көрүнгүңүз барсаңыз, бир профессор айтат да, Эламан сен мондай кылсаң айыгат десе, сиз кыласыз да. Мен айтсам кылбайсыз. Ошол сыяктуу ким айтты, биз ошону кылып атабыз да. Биз деген мындай жөн эле мен блогер болуп жүрүп эле, деп видео тартып жүрүп ачып алган жокмун да. Бул нерсенин артында толтура кыйынчылыктар бар. Муну ачыш, арендага алыш, адамдардын жоопкерчилигин алыш, бунун баардыгы кыйын да. Анан биз ушул көрүп аткан элдерден суранат элек, бунун эч кандай зыяны жок, көрдүңүз. Элдер ыраазы, баардыгы ыраазы. Бул жөн эле голодание, үйүңүздөрдө кармаган диета се голодание эле, ошону биз жеңил түрүндө эле сиздерге шарт түзүп берип атабыз. Эл өзү тандоо кылсын. Анан кийин кандай жол менен ден соолугун айыктырат, ден соолугун жакшыртууга, анан кийин ушул туурабы экен, мага дал келеби экен деп биз азыр көрсөттүк. Анан урматтуу көрөрмандар, сиздер да тандоо өзүңүздөрдө. Салттуу медицинага барасыздарбы, салттуу эмес медицинага барасыздарбы? Анан кийин биз болгонун болгондой көрсөттүк. Мындай болот экен, ушундай чөптөр менен дарылашат экен, бул жакта ушундай кызматкерлер бар экен, шарттары ушундай экен деп. Анда тиянакты өзүңүздөр чыгарасыздар деп ойлойбуз. Сизге суроо, эгерде Эламан сен голодание кылышың керек, ден соолугуң мындан да жакшырат десе, сиз каяка келет элеңиз? Мен азыр албетте табиятка келбек эле. Потому что башка вариант жок. Азыр башка вариант жок. Азыр мен пикиримди айтканда кандай бир толук кандуу журналист эмес, жөнөкөй адам катары айтсаңыз. Жөнөкөй жаран катары айтсам, азыр мен бул жактан толук кандуу далилдерди ала алган жокмун. Тиги чөптөр, мисалы үчүн мен жанагы айтпадым, жөн эле чөп дегенде көк чайды 2 күн иче берсең сууң ашып кетет. Ошол сыяктуу меники, балким мен тазаланыш керек болсо чуркамакмын. Эртең менен жок, хотя бы үйдөн кылмак деп коюңуз. Үйгө бармакмын, анан көбүрөөк суу ичмекмин. Эми мен азыркы түшүнүгүм ушул. Анан кийин бул жакка келип ошол чайларды ичет дегенден азырынча мен карманам. Анткени мен бир далилдүү нерселерди көрүп алайын. Бул жакта иштеп аткандар кандай экенин, баягы чын эле ушул тармакта чыныгы адистер жасап атабы дегендерди толук көрүп ынанмайынча азыр мен эч кандай эч нерсе сунуштай албайм. Сен өз жашооңор деле ишенбей турбайсыңарбы? Мен жашоомо ишенем. Эгер арыкташ керек болсо, ичти тазалаш керек болсо, мен эртең менен чуркаш керек. Ошого ишенем. Апалар чуркай албайт да. Апалар баса алат. Апалар баса албаган да апалар бар да. Таяк менен баскан апалар бар. Эми аларды айталы, мен өзүмө жооп берейин. Мен врач эмесмин. Мен өзүмө эгер айта турган болсо, жашоого ишен, арыкташың керек, ичиңди тазалаш керек десе, чуркамакмын, көбүрөөк суу ичмекмин, көбүрөөк кыймылда болмокмун. Балким шартым туура келсе, бассейнге бармакмын. Азыркы менин түшүнүгүм ушул. Балким мен азыр жаңылып аткандырмын, бирок азыркы менин түшүнүгүм ушул. Жашоого болгон ишенимим бир активдүү образды тандай турган болсом, ошондой болмок да.
ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар, туура. Элеман мырза туура айтты. Сиздин тандооңуз табият болсо, табиятка келиңиз. Тандооңуз Элеман мырзаныкын болсо, Элеман мырзаныкын кылыңыз. Туурабы? Ар бир адамдын өзүнүн выбору бар. ооба. Болду, рахмат сизге. Мейли, жашаңыздар. сөзсүз түрдө жогорку билимдүү дарыгер болуш керек. Эми ошол эле дарыгер баягы элдик медицина менен алектенсе, ошол жактан дагы мындай профессиональный ошол направлениядагы ошо окуусун бүтүш керек да, тиешелүү даярдыктан өтүп, андан кийин ошондой ишмердүүлүккө барыш керек. Эми азыр мондай шартта иштеп жатканын кандай бааласак болот? Бул мыйзамды одоно бузганы болуп эсептелет. Региондордо биздин өзүбүздүн командалар бар. Баягы апрель айында өзүнчө бир буйрук чыгарып бергенбиз. Ошо жер региондордо өзүнүн территориясында ушундай мыйзамсыз ишмердүүлүк алып барган ошо медициналык мекемелерге текшерип, анан чара колдонгула деген өзүбүздүн буйрук бар. Анан ошолорду дагы айтып, ошо жерине чыккыла деп дагы тапшырма берилет министрлик тараптан. Эми мындай шартта кете берсе бул кооптуулук жагы барбы? Албетте кооптуулук. Сиз өзүңүз барып келип берсеңиз, ал жерде бир да дарыгер болбосо, медициналык жана орто билимдүү медициналык кызматкерлер жүрсө, эми алар тиешелүү окууну өтпөсө, анан ушундай дары чөптөр дейсиз, ошо дары чөптөр эмне жагынан же документациясы болбосо, анан өтө эле кооптуу. Ошон үчүн биз деле байма-бай айтып келип жүрөбүз го, баягы ошондой кызматтарга кайрылганда баягы жалпы маалымат каражаттарына ишенбей, баягы реклама аябай көп болуп атпайбы? Жана көбүнчө атак даңктуу болгон адамдар реклама кылып койсо эле, жарнама кылып койсо, барып кайрылып, анан биринчи тиешелүү документацияларын сурагыла, андан кийин кайрылгыла деп эле министрлик тараптан байма-бай айтып, ошентип келебиз го. Ошентип анан болбой эле элдер кайрыла берет экен. Ал жактын жетекчилиги айтып атат, биз лицензия бергиле, биз мыйзамдуу иштейин десек, сиздерге эч кандай лицензия берилбейт. Анан дарыгер алып коелу десек, силер дарыгер алып коюш үчүн силер жанагындай аппараттарды, жабдуулар, медициналык жабдууларды коюшуңар керек. Ошондо гана дарыгер болот. Силер жөн эле чөп жай менен эле дарылап атыпсыңар, ичирип атыпсыңар, анда силерге дарыгердин кереги жок дешти деп айтат да. Ошо сиздин Жок, мага андай келген жок. Мага келсе мен ошондой түшүндүрүп берет элем. Мыйзам баарына жазылган да, өзүнүн баягы порядок деп коет. Кандай учурда кайсы, мисалы терапевттер болобу, урологдор болобу, ар биринин баягы буюмдары, жанагы медициналык аппараттар болуш керек. Тиешелүү билими болуш керек да. Эми бул чөп дары менен элдик медицина менен иштегенге дагы алар жазылган да. Сөзсүз түрдө жана айтып өткөндөй эле, сөзсүз түрдө жогорку билимдүү медициналык кызматы бар дарыгер болуш керек. Тиешелүү ошо чөп дары менен дарылаган бир окууну өчүш керек да, повышение кылып билимин жогорулатыш керек. Эми ал жерде дарыгер жок болсо, эми кантип дарылап атышат, ошондой болуп атат да эми. ошол табият KG дегенди ушу мурда блогер, шоу тармагында жүргөн Канат Шабданбеков деген ачыптыр. Ошол 2 жылдан бери иштетип атам дейт. Анан мен ушул сиздердин департаментке келип аткам, кайрылып аткам, ошол жактагы адистер мага ушундай жооп берип атат деп атат да. Сиздерге келген мага келип жолуккан учурун байкаган жокмун. Мага именно өзүмө келип жолукса мен да түшүндүрүп берет элем, кандай документтер бар, эмнелер бар. Эми бул биздин жана официалдуу сайтыбыз бар, MedKG деген. Ошол жерде раздел лицензирования кирсе, бүт тиешелүү документациянын баары илинип турат. Ал жерде ачып эле окуп түшүнүп алса болот да. Түшүнүп алсак, бул элдик медицина менен алектенгендер лицензия албайт да, туурабы? Лицензия алыш керек. Мен сизге түшүндүрдүм го, лицензия алыш керек. Сөзсүз түрдө ал жерде жогорку билимдүү дарыгер болуш керек. Бирден бир талап ошол болуп атат да. Андай жогорку билимдүү дарыгери жок болсо, лицензия соответственно берилбейт. Баягы клиникалар өзүнчө алат, элдик медицина менен алектенгендер өзүнчө. Мурда биздин 24-жылы жаңы мыйзамыбыз чыккан. Ошол мыйзамда жазылып турат. Эми бул жерде биз баягы адам өмүрүнө зыян келтирилсе, жанагы уголовный кодексте дагы 102 прим 1 деген статья бар. Ал жерде дагы баягы мыйзамсыз элдик медицина менен иштеген ишкерлерге дагы ошол жерде дагы уголовный ответственность бар. Ал жерде дагы окуп карап коюш керек. Ал жерде да четко жазылып турат да. Сөзсүз түрдө дарыгер болуш керек, жогорку билимдүү, анан тиешелүү
билимин жогорулатыш керек ошо элдик медицина боюнча. Ошондо гана ишмердүүлүк алып барса болот. Анан эч кандай документациясы жок иштеген болбойт да эми.